Салам алейкум баарыңыздарга. Достор, биринчи видеоурок, если кимге кызык болсо, ошол адамдарга чыгарайын деп чечтим. Именно аранжировка жазуу, композиция түзүү, сведение, базовый мастеринг, например, допустим, компрессия, голосту запись этүү, ошого окшогон нерселерди кто шарит, тот шарит дейт. Короче, ошолор жөнүндө видеоурок болот. Биздин биринчи эле видеоурок совсем нулевой адамдарга. Бул жерден профессионал адамдарга эч кандай пайдалуу нерсе билбедим таппаса деле керек, если табып калышы деле мүмкүн. Анткени бул жерде биринчи эле урокто биз азыр вообще секвенсор менен таанышабыз и основной биринчи эле уроктон баштап аранжировка, кыскача бир музыка создавать эткенди үйрөтөбүз. Анткени ошондуктан, так что биринчи эле бул видеобуз особо сильно не обессудьте. Если бул нерсени өзгөртүш керек болсо, если бул нерсе кылыш керек болсо, айтып койгула. Обязательно комментарийга жазып калтырып, өзүңдүн оюңду жазып калтырасың, и все, мен сени окуйм комментарийыңы и дальнейший улантабыз. Короче, бул урок именно биринчиси новичокторго, абсолютно ноль адамдарга. После того скачать эткениңерден кийин эле силер бул окного киресиңер, FL Studio'га кирдиңер. Если FL Studio'ну биринчи жолу ачып аткан болсоңор, вообще в целом бул жерде өзүнүн по умолчанию проект чыгып калышы мүмкүн. Бирок проект чыгып калган маалда либо назад кылып чыгып кетесиңер дагы башынан киресиңер, либо бул жерде басып туруп эң биринчи эле вкладканы и новый проект кылсаңар, ушул окно ачылат. Короче, башынан эле баштайлы. Ошондуктан бул жер, секвенсор, эки секвенсор бар. Бул жерде эки основной, дорожка бар, кандай десем, баракча бар. Болушунча кыргызча объяснять эткенге аракет кылам. Эки основной, биринчиси мынау channel track, мынакей, буну вкладкадан ачабыз. Экинчиси бул основной, именно аранжировканы собрать эткен жер. Мындайча айтканда, бул кухня болсо, кухняда, например, собрать этип бардемкелерди, ар бир блюдолорду өзүнчө заготовка кылсак, бул тарелка деп койсок деле боло берет. Анткени бул жерде уже собрать этилет полноценный аранжировка. Бул именно ошол эки секвенсордун арасында, эки баракчанын арасындагы переключатель. Например, биринчиси паттерн, паттерн могул жерде өткүзөт. Sync song, именно бул баракчага өткүзөт. Экинчиси бул play stop, там play stop, назад, все такое. Үчүнчү вкладка бул записка пока что тийбейбиз. Запистин бизге кереги деле жок азырынча. Если силер голос запись этпеген болсоңор, булар уже дальнейшем разбор кылабыз. Бул төртүнчүсү, бул жер темп. Силерде по умолчанию же либо 130, либо 120 турушу мүмкүн. Бул дегени 1 минутасына 130 удар урулат дегени. Например, мынакей тез, 130 удар 1 минутасына. Если 90 кыла турган болсок, секинирак, жайыраак. Бул метроном, өзүңөр да билгендей эле. Калган вкладкаларды, калган окнолорду таштап өтүп кетербиз. Башында азырынча бизге кереги жок булар. Бул паттерн, именно могул жерден биринчи, экинчи, үчүнчү деп бул деле дальнейшем көрсөтөм силерге. Уже ясно болуп калат. Азыр просто пока что кыскача алып өтүп кетерейин. Бул биринчиси эле могул окнону ачат, мынакей. Экинчиси бул пианино ролл. Бул жерде пианино, ар кандай ноталарды түзүп, өзүңөргө аккорддор түзсөңөр болот, и все. Төртүнчүсү өзүм көрсөткөндөй эле бул паттерн. Үчүнчүсү биринчи видео капа болуш жок, стараюсь как могу дейт. Ошондуктан дальнейшем үйрөнүп кетебиз, андан кийин болсо микшерга ар кандай музыкаларыңарды ыргытып, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, 10-чу, бул жак бесконечно десек деле болот. Мынакей 125 чейин экен, андан дальше деле уласа болот. Бул жерде ар кандай обработкалар, нары бери, том жери
ушундай нерселер болот. Бул мастер канал, бул именно вот пиковый канал деп коет. Бул мастер каналда мастерить этебиз, там, короче, обработка туда-сюда. Булар деле пока что кереги жок. Уларды жабып турсак деле болор. Так, башынан эле дорогой, чё там родной деп эле. Башынан эле биринчи эле силер менен кыскача аранжировка кылайлы. Например, биздин темп, допустим, 100. 100гө коесуң темпте, метрономду өчүрүп коебуз. Бул жерден пак деген каналда, папкада каналда да болуп кетти. Фу, бля. Пак деген папкада ар кандай инструменттер бар по умолчанию. Бул өзү FL Studio'нун нерселери, FL Studio'нун инструменттери, например, heads. Бул hi-hat, тик-тик-тик-тик, короче, циклкалар. Андан кийин киктер, например. Вот. Всякий шо крэштер, перкуссиялер. Эффекттер ар кандай. Если сен наушникте болсоң, кечирим сурайм, если бийик болуп кеткен болсо. Всякий римшоттор, мынакей ошо нерселер бар. Так, давайте баштадык. Башында эле биринчи хэт алабыз. Бул папканы ачабыз. Допустим, head. Просто мындай кармадың, мынакей көрдүңбү? Ыргыттың, и все. Эстен чыгарып бердиң, короче, бул нерсени. Пока что кик алабыз. Кик деген бул удар, короче. Короче, дукс. Римшотту коебуз. Пока что жетет ушул деле. Мисалы, обычный, стандартный, популярный бир, например, да? Прямой бочка менен. Окей. Көрдүң? Тын. Окей. Кармайсың, просто мышка менен эле бассаң өзү коюлуп кетерет. 1 2 3. Окей. Если койгоңда мындай узун болуп калган болсо, просто бул бурчуна коесуң дагы, мышканын сол жагын басып туруп, тартып коесуң, все болду. И да, вот. Кетти. 100 удар урат 1 минутасына. Кийинкиси. Окей, көрдүңбү? Например. Чоңойтуп эле алайын, чтобы понятно болуш үчүн. Окей. Хоп. Hi-hat коебуз эми. Hi-hat койгондо, например, hi-hat тик деп эле турат да, бул нерсечи. Мынакей. Оң жакты басасыңар, мынага келип туруп, мышканын оң жагы и вот. Например, X-step, например. Эми мына карага самый важный моменттердин бири, мына, например, мына жерде 1 деп турат да. 1 2 3 4 1 2 3 4 микшерда. Мынакей 1 2 3 4. Көрдүңөрбү? Например, муну 5ке жылдырып койсок, мынакей 5ке жылат. 6га жылдырып койсок, 6га 10га жылдырып койсок, 10га жылат. Так что бул 1 2 3 деген бул микшердин кайсыл каналында, именно кайсыл каналында тургандыгын билдирет. И вот, плюсту басабыз. FL case деген бар силерде деле. FL case алабыз, мисалы. Так. Мышканын мынакей, мына жерде келип туруп, мышканын оң жагын бассаң, например. Мына кирдик. Бир аккорд түзүшүбүз керек. Мисалы, биз аккорд түзө турган болсок, элементарный эле аккорд.
например АМ аккордтоп кой, гитарада ким ойногон болсо түшүнөт бул аккордту. Мынакей. Всё, мына контролду басып туруп, мышканын сол жагы менен мындай кылсаңар, мына баары белгиленет. Анан кийин мынакей, общий белгиленди. Мындай общий жылдырганга удобный. Ар бирини монтип бирден жылдырбастан мышканын немени контролду басып туруп, мышканын оң жагын басып монтип кызыл кылып алсаңар боло берет. И кызыл кылып туруп шрифтти басасыңар дагы, кайра эле мышканын оң жагы менен кармап туруп тартсаңар копировка болуп калат. Кайра эле шрифт, мышканын оң жагы. Кайра эле шрифт, мышканын оң жагы. И вот, мына жердеги нерселер, просто буну жабабыз. Мына жерге мынакей. Бир бастың, мына чыгып калды. Мынакей, мына калемчени алып туруп, бир бассаң өзү бул жакка өтүп калат. И вот мына канал, көрдүңбү? Мына мына жерден мына кетип атат, мына. Big Knock. Муну басып койсоң, бул жакта пайда болуп калат. Если буну басып койсоң, жок болуп калат. Мынакей. Бизге основной тарелкага собрать этишибиз керек да биз. Эгерде буларды баарын бир эле паттернга, например, channel trackке бир эле түзүп алдыга, отдельно кылыш үчүн муну басабыз, мынакей. Басып туруп, и кайсын басабыз? Ой. Мынакей, setting by channel бассаңар отдельно болуп калат. Мынакей, биринчи, экинчи, үчүнчү баардыгы. Мышканы просто мына жерге коюп туруп эле, баягы ортодо крутилкасын көрсөтсөңөр, мынакей өтө берет. Ар бири ар кайсы каналда. И бул жерден деле монтип туруп бөлүп алабыз. Мисалы бөлүп алгандан кийин башында жөн эле пианино кетет. Андан кийин, например, мына head, мына цик деген бийик чыгып атат, Бул жака киребиз, микшерге. Мынакей hi-hat. Все, сен биринчи битиң даяр, биринчи аранжировкаң, бул основной базовый урок болду. Достор, биринчи эле базовый урок болду бул, анткени кийин дальнейшем дагы развитиялар бар. Чоң проекттерди ачабыз. Профессиональный даражага прям жеткирип жүрбесек деле, бир жакшы бир уровеньге жеткизгенге аракет кылабыз, албетте. Сенин колуңан келет, сен бар жокту кыла аласың дегендей. Ошондуктан албетте каналга подписка бол, лайкты бас, колокольчикти бас, газды бас. И вот, комментарий калтырып кой обязательно. Сага эмне жетишпей атат, эмне жөнүндө тартайын, именно кайсыл нерселер, кемчиликтер болсо дагы айтып кой. Анткени эми эле баштадык. Экөөбүз бирге өнүгөбүз деген ойдомун. Ладно, всем пока, всего доброго. Чао, какао, бомбито.